Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтоо менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп эгерде Ормуз кысыгы 48 сааттын ичинде ачылбаса, Ирандагы бардык электр станцияларын жок кылаарын билдирди. АКШ 48 сааттын ичинде эң чоңунан баштап Ирандын ар кандай электр станцияларына суу куурат деп жазган Трамп социалдык медиадагы Truth Social аккаунтунда. Bir neçe saatten keyin Irandын askерлери өлкөнүн отун энергетикалык инфраструктурасына кол салынса, ал аймактагы АКШ менен Израилдин энергетика, маалымат технологиялары жана тузсуздандыруу жайларына суу куурарын эскертишти деп билдирди Bloomberg агенттиги. Бул коркунуч өзгөчө олуттуу, анткени Перс булуңундагы өлкөлөр деңиз суусун тузсуздандырууга көз каранды. Бул өлкөлөр дүйнөдөгү тузсуздандыруу кубаттуулугунун болжол менен 44%-ын түзөт жана мындай жайларга келтирилген зыян миллиондогон адамдардын суу менен камсыз болушун тез арада үзгүлтүккө учуратып, гуманитардык каачылыкты жаратышы мүмкүн. Иранын армиясы өлкөнүн түштүгүндө маанилүү өзөктүк объекттин жанында жайгашкан Израилдин Димона шаарындагы конушка ракеталык суу курушту. Бул тууралуу Иран жана Израилдин маалымат каражаттары билдиришти. Рейтер агенттиги ошондой эле Димонага жакын жердеги түштүк Израиль шаарчаларына жакында болгон чабуулда ондогон адамдар жаракат алганын билдирди. The Jerusalem Post гезитинин маалыматы боюнча Израилдин абадан коргонуу күчтөрүнөн кийин ракеталардын сыныктары Негев жана Батыш Галилея аймактарына түшкөн. Басылма имаратка олуттуу зыян келтирилгенин, бирок башында ракетанын түз тийгени тастыкталган эместигин билдирди. Ошол эле учурда Иранын Тасним маалымат агенттиги ракеталар Израилдин абадан коргонуу күчтөрүнөн өтүп, алардын бутасына тийгенин маалымдады. Израиль бийлиги Ирандын Арадка ракеталык соккусунун натыйжасында көп сандаган курмандыктар болгонун тастыктады. Ондогон тез жардам унаалары жана бир нече медициналык эвакуациялык тик учактар жөнөтүлгөн. Иран Ормуз аралынын жанында Американын F-15 согуштук учагын атып түшүрдү. Иранын биргелешкен абадан коргонуу командачылыгына шилтеме жасап, ИСНА агенттиги билдиргендей, учакты Иранын абадан коргонуу системалары аткылаганга чейин ракета аткан. Учкучтун тагдыры жана учактын абалы тууралуу маалымат берилген жок. 28 февралда АКШ менен Израилдин Иранга каршы биргелешкен операциясынан кийин аймактагы чыңалуу күчөп баратат. Анда жогорку лидер Али Хаминеи баштаган 1300дөн ашык адам каза болгон. Израилдин коргонуу күчтөрү Тегерандагы өзөктүк курал боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп жаткан изилдөө институтун жок кылганын жарыялады. Ал арада Израилдин аба күчтөрүнүн Десфулдагы Ирандын аба базасына жасаган ири чабуулунун жаңы видеосу тарады. Анда Десфулдагы Иранын аскердик объектилерине бир катар күчтүү соккулар жасалганы кабарланды. Трамп өз оюн өзгөртүп, Иран менен тынчтык орнотууга аракет кыла баштады. АКШтын президенттик командасы Тегеран менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн талкуулай баштады деп билдирет Axios. Талкууланып жаткан шарттардын арасында Ормуз кысыгын кайра ачуу, өзөктүк программага чектөөлөр жана курал-жарактарды кыскартуу маселелери камтылган. Анын ордуна Иран ок атышууну токтотууну, коопсуздук кепилдиктерин жана компенсация төлөөнү талап кылууда. Ирандагы 3 жумалык согуш АКШга 25 миллиард доллардан ашык чыгым алып келди. АКШ ар бир саат сайын 40 миллион доллардан ашык каражат коротуп жатат. Ошол себептен бул операция Ирак менен Афганистандан берки эң кымбат согуштардын бирине айланууда. Маалымат каражаттары кабарлагандай, Томагавк ракеталары менен куралданган британиялык атомдук суу астында жүрүүчү кеме Иранга жакындап калды. Британиялык HMS Anson суу астында жүрүүчү кемеси Араб деңизинин түндүгүндө өз позициясын ээледи. Эгерде кырдаал курчуп кетсе, ал Ирандын ичиндеги буталарга сокку ура алат. Суу астында жүрүүчү кеме 1600 чакырымга чейинки аралыкка уча алган Томагавк круиздик ракеталары жана оор жүк ташуучу Spearfish торпедалары менен куралданган. Анын экипажы болжол менен 100 адамдан турат жана 3 айга чейин деңизде өз алдынча жүрө алат. Анын өзөктүк реакторуна ондогон жылдар бою май куюу талап кылынбайт. The Time гезитинин маалыматы боюнча Ирандын Лондон жана Париж шаарларына суу курууга жөндөмдүү ракеталары бар. Басылманын маалыматы боюнча Тегеран Индия океанындагы Диего Гарсия авиабазасына ракеталарды учуруу менен өзүнүн жаңы баллистикалык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөттү. Базага чейинки аралык Батыш Европанын борбор шаарлары менен салыштырууга болот. Анда бир ракета атып түшүрүлсө, экинчиси болжол менен 3200 чакырым учуп барып, бутасынан 100дөгөн чакырым алыстыкка түшкөн. Иран полициясынын командири Ахмад Реза Раданын айтымында, Иран Евро биримдикке Гренландияны АКШнын коркунучтарынан коргоого жардам бере алат.
اتحادیه اروپا را Eger özüңөрдүn Grenlandияңарды коргой албасаңар, бизден жардам суралгыла. Биз келип коргойбуз деп кошумчалады ал. CBS News маалыматы боюнча АКШ Иранга кургактан кол салууга даярданып жатат. Пентагон АКШтын кургактан аскерлерин Иранга жайгаштыруу боюнча деталдуу даярдыктарды көрдү, деп билдирет CBS News талкуулар тууралуу маалымат берилген бир нече булактарга шилтеме жасап. Жогорку командирлер бул сценарийге даярдануу боюнча конкреттүү өтүнүчтөрдү беришкен. Бирок азырынча акыркы чечим кабыл алына электигин телеканал билдирди. Трамп Иранга аскерлерди жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды. Жок, мен эч жакка аскерлерди жөнөтпөйм. Эгер жөнөтсөм, силерге айтпас элем, деп маалымдады Трамп. Украинага чалгындоо маалыматын берүүнү токтотсоңор, биз да Иранга чалгындоо маалыматын берүүнү токтотобуз. Дал ушундай сунуш менен Орусия АКШга кайрылды. Политико басылмасынын маалыматы боюнча, Орусиянын өкүлү Кирилл Дмитриев бул сунушту өткөн аптада Майамидеги жолугушууда АКШтын өкүлдөрү Стив Уиткоф менен Джаред Кушнерге айткан. Бирок АКШ бул сунушту четке каккан. Чалгындоо маалыматтары менен тааныш булактын айтымында, Орусия согуш башталгандан бери Иран менен чалгындоо маалыматын алмашууну жана аскердик кызматташтыкты кеңейткен. Анын ичинде Тегеранга америкалык күчтөргө сок курууга жардам берүү үчүн спутник сүрөттөрү жана дрон технологиясы камтылган. Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын ортосундагы согуш дүйнөлүк интернетти үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн деп билдиришти маалымат каражаттары. Ормуз кысыгындагы жана Кызыл деңизиндеги дүйнөлүк трафиктин олуттуу бөлүгүн ташыган суу астындагы кабелдер коркунучта. Эгерде алар үзүлсө, согуштук аракеттерден улам аларды оңдоо дээрлик мүмкүн болбой калат. Ири IT компаниялардын долбоорлору жана аймактагы жасалма интеллект инфраструктурасын өнүктүрүү да коркунучта. АКШ Иранга каршы согушка карабастан Ирандын мунайына карата санкцияларды алып салды. АКШнын казына министри Бессенттин айтымында мындай чечим АКШнын Иранга каршы баштаган согуштан улам дүйнөлүк мунай бааларынын өсүшүн ооздуктоо үчүн зарыл болууда. АКШ басылмасынын маалыматы боюнча АКШ 30 жылдан бери биринчи жолу Ирандан 14 миллиард долларга мунай сатып алууда. Басылманын маалыматы боюнча, бул 1996 жылдан бери Кошмо Штаттардын Иран мунайын жеткирүү боюнча ири келишимге кол койгон биринчи учуру. Хезболла тобу Израилдин түндүгүнө чабуул койду. Алар Ливандын түштүгүндө израилдик күчтөр менен болгон салгылашуулар ийгиликтүү жүрүп, Израиль армиясы бир нече Меркава МК-4 танктарын жоготкондугу жөнүндө кабарлады. Израиль Ливандын түштүгүндө Иран колдогон Хезболла тобуна каршы кургактагы аскердик операциясын улантууда. Эки тараптан тең келген маалыматка ылайык салгылашуулар Хиям муниципалитетинде топтолгон жана чакан куралдар, орто аралыкка атуучу куралдар жана бир нече ракета аткычтары менен жүргүзүлүүдө. Куба бир жуманын ичинде экинчи жолу толугу менен электр жарыгы өчүп, 10 миллиондон ашык адам электр жарыгысыз калды деп билдирет CNN. Бийлик улуттук электр тармагын толугу менен өчүрүүнү жана авариялык калыбына келтирүү иштеринин башталышын жарыялады. Бул акыркы күндөрү электр тармагынын экинчи ири кыйрашы. Өлкө мурунку үзгүлтүктөн али чыга элек. Куба учурда ондогон жылдардагы эң оор энергетикалык каачылыкты баштан кечирүүдө. Инфраструктуранын начарлашы, күйүүчү майдын өнөкөт жетишсиздиги жана мунай импортуна көз карандылык электр тармагын чегине жеткирди. Прагада ири масштабтуу нааразычылык акциялары башталып, эл Бабиш өкмөтүнө каршы көчөлөргө чыкты. Уюштуруучулар акцияга 400 миңге жакын адам чыкканын айтууда. Адамдар биз келечегибиздин уурдалышына жол бербейбиз деген сыяктуу ураандарды көтөрүп, өкмөттү демократиялык принциптерди артка тартып, олигархтардын таасирин күчөтүп жатат деп айыпташууда. Оппозиция өкмөт мамлекеттик маалымат каражаттарын каржылоону өзгөртүп, коргонуу чыгымдарын кыскартып, Орусияга карата риторикасын жумшарткысы келип жатканын айтууда. Сынчылар Орусиялык моделдин көчүрмөсү деп атаган чет элдик агент мыйзам долбоору өзгөчө нааразычылыкты жаратты. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныша алыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламат калыңыздар.